Чет жакта иштеген кыргызстандыктар үйүнө которгон акчанын көлөмү өсүүдө. 2017 жылдын алгачкы 4 айында эмгек мигранттардын которуулары өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 40%га көбөйүп, дээрлик $500 миллион жакындаган. Бир караганда бул абдан позитивдүү көрүнүш. Өлкөгө кирген акчанын саны өсүүдө жана ал кыска убакыт арасында бир топ маселелерди чечет. Бирок узак мөөнөттүү перспективада караганда өлкөдө экономикасынын мигранттык которуулардан болгон көз карандылыгынын пайдасынан зыяны көп. Алдыдагы жарым саатта Capital командасы ушул жана башка экономика, бизнес темаларына сереп салат. Биз менен болуңуз. Эмгек мигранттарынын акча которуулары өсүп жатат. Бул динамиканы Кыргызстандын бийлиги өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдигине кирүүсүнүн жемиштеринин бири деп атоодо. Кыргызстандан барган мигранттар үчүн ишке орношууда жеңилдиктер байкалууда. Ушул жылдын алгачкы 4 айында мигранттардын которууларынын көлөмү 40%га өстү. Өткөн жылы эмгек мигранттары Кыргызстанга дээрлик $2 миллиард которгон. Бул 2015 жылга салыштырмалуу 19,5%га көп. Алардын 97%ы Россиядан которулган. 2016 жылы мигранттар 2015 жылга салыштырмалуу 19,5%га көп которушкан. 2016 жылдагы которуулардын суммасы рекордту жаңылай алган жок. Ал 2013 жылы катталган. Анда Россиядагы эле эмгек мигранттары $2 миллиард 100 миллион которгон. Ага карабай өткөн жылы эмгек мигранттарынын которуулары өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн 30%ын түзгөн. Башкача айтканда, өлкөдө өндүрүлгөн баардык товарлар менен кызматтардын баасынын 3/4 бирин. Өткөн жылы мигранттар чет элдик инвесторлор салгандан дээрлик 3 эсе ашык сумманы мекенине которгон. 2016 жылы мигранттардын которууларынын көлөмү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн 80%ын түздү жана киреше бөлүгүнөн ашты. Мигранттардын которуулары республиканын экспортунан дээрлик $500 миллион ашат. Россиянын Улуттук банкынын маалыматына ылайык, акыркы 5 жылда эмгек мигранттары Россиядан Кыргызстанга $9 миллиард ашык же Кыргызстандын 2016 жылга ички дүң өндүрүмүнүн 1,5-ын которгон. Кыргызстан эмгек мигранттардын эсебинен жашаган өлкөлөрдүн 5-тигине кирет. Бүткүл дүйнөлүк банктын 2015 жылдагы маалыматы боюнча, Непалдык эмгек мигранттары өлкөгө ички дүң өндүрүмдүн 32%-на барабар акча каражатын которушкан. Бул мамлекет дүйнөдө биринчи орунду ээлейт. Андан кийин мигранттык которуулардын бөлүгү ички дүң өндүрүмдүн 31%-нан ашкан Либерия турат. Африка өлкөлөрүнөн кийин Тажикстан келет. Биздин түштүктөгү кошуналарыбызда мекенине ички дүң өндүрүмдүн 29%-ын которгон мигранттардын эсебинен жашайт. 4-чү катарда 2 жыл мурда ички дүң өндүрүмдүн 26%-ын которгон биздин эмгек мигранттарыбыз жайгашкан. Кыргызстандан кийинки 5-чи катарды Гаити ээлейт. Бириккен Улуттар уюмунун айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фонду тарабынан жакында жарыяланган акчаны үйгө которуу туруктуу өнүктүрүүнүн максатына салым баяндамасы боюнча дүйнөдө мигранттардын которуулары ички дүң өндүрүмдүн 20%-нан ашкан 9 мамлекет бар. Эмгек мигранттарынын которууларынын өлкө экономикасындагы ролу өтө орчундуу. Мигранттык которуулар импорттон көз каранды болгон Кыргызстанга чет элдик валютанын киришин камсыздап, анын эсебинен өлкөнүн төлөм ченеми оң көрсөткүчтө болуп турат. Андан тышкары, бир катар кыргызстандык үй бүлөлөр дээрлик мигранттардын эсебинен жашап, бул өлкөдөгү социалдык чыңалууну жумшартат десе болот. Бирок мигранттык которуулардан болгон мындай көз карандылык өлкө экономикасы үчүн чоң сокку экенин эмнегедир өкмөт айткысы жок. Четте иштеген кыргызстандыктардын акчалай которууларынын өлкө экономикасына таасири күч. Мисалы, мигранттар акчаларын доллар менен салышкандыктан өлкөгө чет элдик валютанын кирүүсүн камсыз кылып, сомдун наркын кармоого шарт түзөт. Ал эми өлкөнүн тышкы соода балансында импорттун басымы 80%га жакындап, терс салде жыл сайын өсүп жаткан шартта ортодогу бул айырмачылык же өлкөнүн төлөм балансы дагы мигранттардан которулган акчанын эсебинен оң көрүнүштө. Бирок бүтүндөй өлкө экономикасынын мигранттык которуулардан болгон көз карандылыгынын өзү оң көрүнүшпү. Чет жакта иштеген кыргызстандыктар 2016 жылдын 6 айында тууган туушкандарына которгон $845 миллион 900 миң ички дүң продукциянын жылдын 1-6 айындагы көрсөткүчүнө салыштырсак, 33%-ын түзөт. Тактап айтканда, бүтүндөй өлкө өндүргөн товар жана кызматтардын жалпы баасынын 3/1 тете сумманы чет жактагы мигранттар иштеп таап Кыргызстанга жөнөткөн. Ал эми мигранттардын которууларынын суммасы өлкөгө кирген чет элдик инвестициялардан дээрлик 19 эсеге көп. Эгер мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн карасак, анда мамлекет соңку 6 айда мигранттардан болгону $52 миллион көп акча тапкан. Деген менен мигранттык которуулар бул пассивдүү киреше. Тактап айтканда, андан өлкө экономикасынын өнүгүүсүн камсыздай турган кошумча нарк түшпөйт. Муну бизнес, пенсия же грант сыяктуу пассивдүү кирешеге салыштырат.
Бул экономиканы артка тартат. Эмнеге дегенде күчтүү экономикада эч качан жөнүндө башка бекер акча түшүп калбайт. Эгер акча келе турган болсо, эл өзү иштешет, конкуренция кирет, анан жакшы бир товар же болбосо бир кызмат чыгарып туруп, ошону сыртка же внутренний рынокко саткандан кийин анан пайда түшөт да. Ошол пайданы анан өздөрү колдонуп баштайт. Опыт других стран, которые зависят от мигрантов, и исторически, например, Ирландия или Мигранттардын тапкандан көз каранды болгон ошол эле тарыхый Ирландия же азыркы түштүк Азия өлкөлөрүнүн тажрыйбасы мигранттар которгон акчалар экономикага бүгүн гана жардам берип жатканын көрсөтүүдө. Бирок ал келечекти курууга, экономиканы жаңы деңгээлге чыгарууга жардам бере не албайт. превращаются в основу, они не помогают строить будущее, как сказать. Мигранттык которуулардын дагы бир коркунучтуу жагдайы бул өлкө экономикасынын башка өлкөнүн экономикалык абалынан болгон толук көз карандылыгы. Россиядагы кризистин айынан соңку жылдары, айрыкча 2014-2015 жылдары мигранттардын тапканы азайып, кесепетинде өлкө экономикасынын көрсөткүчтөрү начарлады. Например, в прошлые 2 года, когда упала цена на нефть, экономика Кыргызстана должна была от этого иметь пользу. Соңку 2 жылды карасак, мунайдын баасы түшүп кеткенде Кыргызстан мындан пайда көрүш керек болчу. Бирок мигранттар Россиянын экономикасынан, ал эми Россия экономикасы мунайдын баасынан көз каранды болгондуктан Кыргызстанга терс таасир берди. Экинчиден, мигранттык которуулардын экономиканын башка тармактарына болгон таасири аз. Эгер ошол эле кишилер бул жакта иштегенде, анын жалпы экономикага тийгизген таасири чоң болбок. Алардын бул жерде тапкан акчасы аз болгон күндө дагы. Андыктан мигранттардын акчасынын экономиканын өнүктүрүүдөгү мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Даже с меньшими доходами. Анын үстүнө Кыргызстанга келген которуулардын көбү, ар кандай эсептөөлөр боюнча 95% күнүмдүк турмушка жана той ашка сарпталат. Калган анча чоң эмес бөлүгү мал, кыймылсыз мүлккө инвестиция катары салынат. Айтмакчы, дал ошол мигранттык которуулардын эсебинен Кыргызстанда курулуш тармагы жанданганын айтууга болот. Бирок бул деле пассивдүү инвестиция. Ал эми мигранттар тапканын өз өлкөсүндө активдүү иштетүүгө өтө элек. Биздин экономиканы көтөрүш үчүн же майда жана чакан ишканаларды бутуна тургузуш керек. Аларга болсо баарыбыз билгендей эле банктардан башка бир источник жок, эч жерден акча ала албайт. Ошо мигранттын акчасы аябай жакшы болмок да. Анткени бизде көп кичинекей орто чакан ишканалар шериктеш издеп жүрүшөт. Мигранттардан бир шериктеш таап алсам, мисалы мен биякта иштей берем, сен акчаңды бияка жибер. Мамлекет дагы бир 20 же 30% чыгарып берсе, бир программа болсо, анда биздин жана орточо жана чакан ишканалардын бутуна турушуна оңой болмок да. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин көп мигранттар Европада иштеп, ошолордун тапкан акчасы менен Турциянын экономикасына аябай чоң салым кошулган экен да. Ошон Турциянын Кония деген шаарында, Анкарада, ички шаарлардын көбүндө ошо мигранттардын акчасы менен курулган көп өндүрүштөр бар. Азыркы убакта мындай Турциянын мындай өнүгүүсүнө аябай көп салым кошкон холдингдер курулган, ошол убакта чоң өндүрүштөр курулган. Айтмакчы, кыргызстандык бизнесмендер деле ошол Турциянын мисалында мигранттардын акчасын иштете турган инвестфонд түзүшкөн. Бирок ал фонд дагы кайра эле мигранттардын пассивдүүлүгүнөн ишке ашкан жок. Биздин мигранттар көбүнесе дагы даяр эмес экен да, мындай уюмдашып биргелешип ишке табуугач, ал жерде акционерлик коом болгондо акциялар сатып алып, ошо акциялар аркылуу өз кызмат акча табуу болот да. Ошол акциялар сатылып алынган фирмалар Кыргызстан экономикасынын көтөрүлүшүнө салым кошот да. Анан бирок биздикилер азыр эми биздин мигранттар көбүнесе ага даяр эмес экен да. Көбүнесе баары тең эле баягы жекече иш кылсам дейт экен. Ошону менен Кыргызстанда мигранттык которуулар кыска гана мөөнөттө иштеп, ал аз келгенсип келечекке карай өлкө экономикасы үчүн бир топ коркунучтуу жагдайларды түзүүдө. Эл аралык уюмдар, бизнес коомчулук экономиканын структурасын өзгөртүп, киреше булактарды диверсификация кылуу жөнүндө такай айтканы менен, азырынча Кыргыз өкмөтүнүн бул багытта аракети байкалбайт. Тескеринче, өлкө бийлиги жарандарын көбүрөөк сыртка чыгарууга күч жумшайт. Өлкөнүн Евразиялык экономикалык союзга кошулуусун жактаган бийликтин дагы негизги козыры ушул болгон. Өлкө качан мигранттардын мекени эмес, өндүрүүчү экспортер өлкө болгондо гана экономикада өсүү болот. Бул экономиканын эң жөнөкөй мыйзамы. Азырынча сатып алганынан сатканы көп өлкө. Өкмөт экспортту стимул кылабыз деп көп айтат. Бул стимул өзүнө эмнени камтышы керек? Кыргыз өндүрүүчүлөрү сырткы рынокторго чыгууда кандай тоскоолдук кыйынчылыктарга туш болот жана аларды чечүү жолу кандай? Кыргызстан үчүн реалдуу мүмкүнчүлүк бул 2017 жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген ВСП+ макамы. Бул программа Евросоюз өлкөлөрүнө Кыргызстанда өндүрүлгөн 6000 аталыштагы товарды бажы төлөмсүз экспорттоого жол ачат. Бажы төлөмсүз Европа рыногуна кирген кыргыз товарлары алды менен баа тандаштыгын жеңе алат. Мындан тышкары, кыргыз ишкерлери калкынын саны боюнча алдыңкы өлкөлөр Кытай жана Индия менен өзгөчө эт азыктарды талап жогору болгон араб мамлекеттерин негизги рынок катары кароо керек дешет. Бирок бул рынокторго каалаган ишкер чыгып, өз продукциясын экспорт кыла албайт. Мисалы, Назик фабрикасы россиялык ритейлерлердин чоң заказын алуу үчүн өндүрүшүн кайра башынан түзүп, алды менен коопсуздук талаптарын стандарткалай аякташтырган.
Мунун баары чоң каражатты талап кылат. Жана Назик фабрикасына USAID уюмунун бизнести колдоо долбоору, грант жана окутуу аркылуу жардам берген. Чындап эле айтканда биз вообще даяр эмес экенбиз. Биз эми өтө крупный болбосок да орточо ишканабыз, орточодон өйдө болуп азыр ар тарабыбыздан түптөп келатабыз, технологиябызды түптөп келатабыз. Бирок биз деген стандарттан аябай артта экенбиз да. Ошо стандартизацияны, управленияны, качествоны бизге ушул бижай жакшы ушул жагынан жардам берип атат да. Чындап эле айтканда бир жарым жыл даярдады биз. Жарым жыл даярдап, ар кандай консультанттар келди. Кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн сыртка чыгуусуна тоскоол болгон дагы бир жагдай тийиштүү көлөмдү камсыз кылуу. Кыргызстанда финансылык каражаттардын жетишсиздигинен майда ишканалар майда ойдон калып, керек болсо ого этер майдаланып өсүүсүнө шарт жок. Коммерциялык банктар берген кредиттер өтө кымбат. Кыргыз экономикасынын структурасын өзгөртүп, экспорттун өнүгүүсүнө түздөн түз таасир берет деп түзүлгөн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун иш аракети азырынча жылыш берилектигин тышкы соода боюнча соңку статистика көрсөтүп турат. Ишкер өндүрүшүн кеңейтип, тийиштүү жабдууларын алып, продукциясын тышкы рынокко даярдагандан кийин деле шарт эле экспортко чыга албайт. Кийинки маселе бул продукция эл аралык талаптарга жооп берет деп тастыктаган сертификаттын болушу. Мисалга Баткендеги Алыштан кооперативи органикалык азык деген эл аралык сертификатты алган Кыргызстандагы саналуу ишканалардын бири. Баасы катардагы кыргыз ишкерлери үчүн кымбатка турган бул сертификатты алууда фермерлерге Герман эл аралык кызматташтык уюму жардам берген. Жанагы Россиянын, айттым го, Россиянын рыногун тажик туугандар ээлеп алышкан, бизди киргизишпейт да. Бүгүнкү күнү 80%-ын биз өзүбүз жөнөтө албай, ошол өндүрүлгөн 80% тажик туугандар алып, мисалы үчүн Жануза Исфара деген шаарда 17 кайра иштетүүчү заводу бар да. Бизден алып эле кичине кайра иштетип, жанагындай таңгактап, жакшынакай кылтырып эле анан кийин Тажикстанда өндүрүлгөн деп Россияга башка жака чыгып атышат, биз ошону карап ошону кабыл албай турабыз да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө органика азык эң кымбат азык да. Себеби адамдар ошол органиканы түшүнүп, ден соолугун ойлоп, органиканы кымбатына карабай сатып алып калышты да. Мисалы үчүн азыркы жанагы алтын күкүрт менен ишталган өрүктөр азыркы күндө тажиктерге 100 сомдон 250 сомго чейин биздин базарда кетип жатат. Бишкекте 400 сомдон сатып жатат органика кылтыр. Эми Европанын рыногун караганда, орточо алганда 1 килограмм органика өрүк $15 да. Анан биз өткөн жылы Биофакка Германияга барганда көрдүк, Турциянын ушул органика өрүгү 1 килограмм 2,5 миң сом да. Кайра эле ошол донорлор чет өлкөдөн кардар табууга жардамдашууда. Чындыгында жергиликтүү ишкерлерге чет элдик рыноктарды ачып берүү өкмөт аткара турган иштердин сап башында болушу керек. Мисалга коңшу Казакстан өндүрүүчүлөрүн чет элдик көргөзмө жарманкелерге чыгуусун камсыздап, өз аймагында Экспо 2017 өткөрүүдө. Башкасын айтканда эле Кыргызстандын бир дагы чет өлкөдө соода өкүлчүлүгү жок. Анткени биз сырттан алуучу алып келгенде жанагы текстиль өнүмдөрүн көрсөтүш үчүн жанагындай бурчтарга ар кайсыл жерлерде курулган мындай эмелерге, цехтерге алып барып атабыз да. Негизинен бир Кыргызстанда биз текстиль өндүрүшүн экспорттойбузбу, же болбосо жер жемиштерди, же айыл чарба продукциясын өндүрүшүн экспорттойбузбу. Ошолорду маал менен көрсөтүп турган, анан Кыргызстандын ичинде гана эмес, эл аралык көргөзмөгө айлана турган бир чоң бир көргөзмөлөрдү уюштурушубуз керек. Буга бир өкмөттүн колдоосу, мунун экспо көргөзмөсүн мисалы бизнес жалгыз кура албайт. Негизинен Кыргызстанда баарынан жогу көп. Мисалга лабораториялардын жоктугу ишкерлердин түйшүгүн эселеп көбөйтөт. Лабораторияны бүгүнкү күндө биздин кээ бир өндүрүүчүлөр кандай кылып атат? Барып Алматага барып лабораториядан өткөрүп жаап келип, же болбосо бирөө Япониядан сен товарыңды алам десе, ага бир үлгү жиберип, ал өзүнүн өлкөсүндө муну текшертип, анан кийин ал жерден бул мындай тобокелчиликте оң чыкса, андан ары ошону контракт түзүүгө мүмкүнчүлүк таап атышат да. Ишкер тийиштүү көлөмдө продукция өндүрүп, өндүргөн продукциясынын сапатын тийиштүү сертификат менен тастыктап, сырттан кардар таап, баарын даярдагандан кийин логистика деген проблемага туш болот. Мисалга Украина менен Россиянын ортосундагы саясий тирештен кийин кыргыз өндүрүүчүлөрү Европадан ташып келе жаткан товарын Орус-Украина чек арасынан өткөрө албай азап тартканы белгилүү. Кийинчерээк ушундай эле жагдай Түркия менен Россиянын ортосундагы пикир келишпестиктердин азабынан болгон эле. Жакында эле казак тарап дагы Кыргызстандын сүт, эт азыктарын өз аймагынан алып өтүүгө чектөө киргизе коюп, жаңы жыл алдында кыргызстандык ишкерлердин маанайын бир топ чөгөрдү. Биздин логистика жагынан көп мындай альтернативабыз болбогонун көрсөтүп атты. Биз баягы эски Совет Союзунан калган темир жол менен Казакстан, Россияга байланыш жүрүп, бүт эле чыга турган эмес ош жактан болуп калганда көп товарларыбыздынчы. Ошондуктан бул жөнүндө жалгыз эле темир жол жөнүндө эмес, автоунаалардын, автожолдор боюнча дагы биз өзүбүзгө мындай альтернатива кылышыбыз керек да. Кыргыз ишкерлери үчүн товарын самолет менен ташуу азырынча кымбатка турат.
Бирок көптөн бери ишкер чөйрөсүн уштап келе жаткан ачык асман саясатын өкмөт жарыялай турган болсо, бул эл аралык сооданын өнүгүүсүнө чоң түрткү болмок. Бүгін біз хап болбой тұрабыз. Біз чектеліп қайра тұйық саясат жүргізіп атабыз. Isolation саясатын жүргізіп атабыз. А біз ачык асман саясатын жана бардык тармактарда ачык саясатты жүргүзсөк, анда біз ошол минус эмес плюска айланат элек. Біз Евразия континентинин ортосунда тургандан кийин биз аркылуу радиалдуу бардык тараптарга товарлардагы биздин эмгегибизди, кызматыбыздагы сатылат эле. Bir кезде biz ошол саясаттын четин көрүп калдык. Баягы башка чоң өлкөлөр жабык болуп турган кезде Кыргыз Республикасы 90-жылдардын аягында, 2000 жылдын башында ачык болгондуктан биз алыс жерлерден товарларды алып келип, анын коңшуларыбызга таратканбыз. Шивирге да, Красноярскиге да, Москвага дагы, Түркмөнстан, Тажикстан бардыгына тең таратчыбыз. Негизинен Кыргызстан деңизге чыга албайт. Андыктан Европа, Американы айтпай жакынкы коңшулар менен гана соодалаканы чыңдоо керек деп өкмөт такай ишендирип келет. Ал турсун өлкө дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп турган соң, андан чектелип Евразиялык экономикалык союзга кошулуунун кажети бар беле дегенде дагы, өкмөт дал ушул Кыргызстандын деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугун бетине кармаган эле. Колониалдык синдром. Биз колония болгон мезгилде биздин мээбизге сиңирилген жаңылыш жана эски 19-20 кылымдын түшүнүгү. Бүгүнкү заманбап түшүнүк, эгерде деңизден алыс болсоң, анда ал минус эмес, анын баардыгын плюска айландырса болот. Бүгүнкү күндө мына темир жол альтернативасы. Мурда биз туйук жерде болчубуз, ошон үчүн темир жол биз үчүн бир тараптуу болчу. Биз темир жолубузду ар тараптуу кылышыбыз керек. 3-4 тараптуу көздөй кеткиле кылышыбыз керек. Ошондо ошол темир жол аркылуу башка Москва караганда биз деңизге жакын болуп калышыбыз мүмкүн, эгерде деңиз жолубузду өнүктүрсөк. Экспорт демекчи, өкмөт чече турган негизги маселелердин бири өлкөдө тийиштүү лабораторияларды куруу. Кыргызстандагы текшерүүчү лабораториялардын шарты ЕАЭСтин талаптарына даярдыгы туурасында Капиталдын Герман эл аралык кызматташтык уюму менен биргеликте даярдаган материалы. Мисалы, Кыргызстандагы жеке жана мамлекеттик лабораториялардын ичинен мамлекеттик сан-эпидемиологиялык көзөмөл департаментине тийиштүү лаборатория алдыңкы шартта жабдылган. Бирок бул тамак аштын коопсуздугун Бажы Союзунун техникалык регламентине ылайык толук текшере алышпайт. Талаптары катаал башка рыноктарды айтпаганда дагы. Негизги проблема жабдуу жана адистердин жетишсиздиги. Бул жерде болсо цианидти, тамак аш продуктусунан цианид жана ичүүчү сууда цианидти аныктоочу аппарат, установка. Биздин лаборатория, сыноо лабораториялары ар түрдүү анализдерди, сыноолорду жүргүзүп атат. Бул алып айтсак тамак аш продукциясынан баштап ичүүчү суулар, баардык ушул кийип аткан кийимдерибиз, ушу дем алып аткан абабыздан баштап кийип аткан кийимибиз, өзүбүз пайдаланган атыр жуттуу каражаттар, кер жуганга пайдаланган ушул керектүү буюмдар, балдардын оюнчуктары. Ошондой эле бул жерде жеке коопсуздук каражаттарынын таңгак жана маркировкасынын талапка жооп беришин сыноого болот. 2015-жылы департаменттин лабораториялары сертификация жана сыноо лабораторияларынын бирдиктүү реестринде катталган. Бирок азырынча лабораторияда продукцияларды Бажы Союзунун тех регламентинин 14 багыты боюнча гана текшере алат. Булар сүт жана сүт азыктарынын, эттин, сок продукцияларынын, балдар товарларынын жана башка продукциялардын коопсуздугу, тамак аш продукциясынын коопсуздугу боюнча бул техникалык регламентте биз бүгүнкү күндө Кудай буйрса бир 90%га камтып атабыз. Албетте мунун үстүнө көп жумуштар жүргүзүлдү. Мунун аркасында көп биздин ыкмаларды киргизүү, өндүрүү жана ошолорду аккредитациялоо боюнча көп жумуштар жүргүзүлгөн. Ал эми калган жанагы 10%ды биз казыр жаза албай атабыз, биз лабораторияда аткара албай атабыз. Азык-түлүк коопсуздугу жаатындагы техникалык регламентке ылайык текшерүүдөн өткөрүү үчүн албетте кошумча жабдуу керек. Баштан баштап жаңы оборудование келгенде ошол ыкмаларды киргизип, аларды үйрөтүп, санап, окутуп иштеп аткан кызматкерлерди жана ошондон кийин гана мисалы валидациядан өткөргөндөн кийин анан кийин биз аккредитацияга берип жана лабораториялар аралык сыноолордон өткөргөндөн кийин анан аккредитацияга берип ошону далилдей алабыз да. Мамлекеттик органдар эл аралык уюмдардын донордук жардамына жана соода өнөктөштөр Казакстан менен Россиянын көмөгүнө үмүт артышат. Өткөн жылы бул жерде жаңы техника ишке кирди. Бул заманбап газдуу хроматографты биз Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен алынган. Ушул 2016-жылдын апрель айында жумушка киргиздик. Бул аппараттын абдан жакшы жөндөмдүүлүгү, бир 200дөн ашык көрсөткүчтөрдү аныктоого мүмкүнчүлүгү бар да.
Бул болсо жеңил өнөр жай товарларында, бытовой химия товарларында, атыр жуттуу каражаттарында, жана ошондой эле кийим кечелерде, балдар оюнчуктарында, курулуш материалдарда, полимердик материалдарда, упаковкаларда ошо көрсөткүчтөрдү аныктайт да. Кымбат баалуу жабдууну Дүйнөлүк банк жана Проондун жардамы менен алышкан. Донорлор эми адистерди даярдыктан өткөрүүгө дагы кол кабыш кылып жатышат. Азыр лабораториялардын өздөрүнүн кирешеси азайды. Айгүл Жумакованын айтымында сапатын тастыктоого келген сунуштар Кыргызстан ЕСке кошулган мезгилден бери 10 эсе азайган. Толук кандуу талаптарга, техник регламент талаптарына жооп берип калсак, биз жакшы маанай болот эле да, жакшы натыйжа дегенде башка мамлекеттерден да келсе болот да. Бирок лаборатория толук жабдылгандан кийин мамлекеттик санитардык жана эпидемиологиялык көзөмөл борбору Россиянын жана Казакстандын алдыңкы лабораториялары менен атаандашылат. Анткени баалар Алматыга караганда 2 эсе арзан. Азыр эле Россия менен Казакстандын ишкерлери кайрылууда. Ал эми республикалык ветеринардык диагностика жана экспертиза борборуна кайрылуулар көбөйгөн. Ветеринардык көзөмөл Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын коопсуздугуна байланыштуу бир катар проблемаларды көрсөткөн. Мисалга, жергиликтүү фермерлердин өндүрүштө антибиотиктерди ашыкча колдонгону. Мындай продукция ЕСтин рыногунда сатууга тыюу салынган. Демек, ушул жылдын 12 августунан тарта Кыргызстанда дагы сатууга болбойт. Вет лаборатория керектүү жабдуулар менен дээрлик толук камсыз болгон. Эми кадрларды таап окутуу гана калды. Ветеринардык диагностика жана экспертиза республикалык борборунда азырынча эт, жумуртка, сүт жана башка мал азыктарын бажы биримдигинин техникалык регламентинин талаптарына ылайык текшерүү мүмкүнчүлүгү жок. Жаңы жабдуу алынганы менен адистерди окутуп даярдап бүтүш элек. Жыл аягына чейин борбор толук ишке кирет деп күтүлүүдө. Өлкөдө мал догдурлардын тартыштыгынан фермерлер өз алдынча дарылоо иштерин жүргүзүүгө аргасыз. Көбүнчө зоо дарыканалардын кызматкерлеринин кеңешине таянып, баардык илдетке каршы антибиотиктерди колдонушат. Ветеринардык препараттардын калдыктары сүттө да, этте да калып калып атат да. Азыркы былтыркы тенденцияны биз текшергенде сүттө дагы, этте дагы, анан кийин балда дагы проблемалар көп да. Ошолордон мисалы үчүн 10 проба алып келсе, 8 пробасында положительный болуп чыгып калып атат да. Антибиотиктердин калдыктарына чыгып калып атат да. Жанагы балчылардан предпринимательдер сатып алып туруп, башка өлкөгө алып чыгып кеткен эмелердин баары аларда проблема башталды да. Көйгөйлүү проблема, анткени башка өлкөлөрдөн ветеринардык препараттар чыгып калды. Кезинде россиялык эксперттер дагы ветеринардык даарылардын көзөмөлсүздүгү тамак аш коопсуздугунун башкы маселеси катары көрсөткөн. 2014-жылдан баштап Кыргызстандын товарлары бажы биримдигинин техникалык регламентине ылайык лабораториялык текшерүүдөн өтө баштагандан кийин антибиотиктерге даттануулар түшө баштады. 2014-жылы 2013-жылга салыштырмалуу мал, эт жана эт азыктарынын, сүт, жумуртка, бал жана башка малдан алынган азыктардын экспорту кескин кыскарган. Мисалга 2014-жылы $2,5 миллион аз мал сатылган. Эт жана эт азыктардын экспорту 2,5 эсеге түшкөн. Негизинен бул тармактар боюнча экспорттуу көлөмү 2011-жылдан баштап эле азая баштаган. Акыркы 2 жылдан бери кайра өсүү байкалат. Кыргызстандын ветеринардык лабораториясы Евразиялык экономикалык комиссиянын антибиотикти аныктоонун 2 ыкмасын каттады. Сүттү деги эле буда сүттү антибиотик барбы же жокпу текшере алабыз. Качественный метод деп коет дагы. Bundan текшерип алгандан кийин антибиотик калдыгы чыкса, анда биз уже санын билишибиз керек, кайсы антибиотик биз иммуноферменттин анализи менен текшеребиз. Лаборатория иммуноферменттик анализди ЕСке киргенче эле жасап баштаган. Жабдуу донорлордун жардамы менен алынган. Кийин ушул ыкма менен ЕСке катталышты. Бирок техникалык регламенттин талаптарына бул аздык кылат. Мындан башка дагы сапатын текшерүү жаатында бир катар иликтөөлөрдү жүргүзүү керек. Андан ары биз ушул жаңы оборудованиялар менен арбитраждык метод менен тастыктоону азыр жүргүзүш керек. Продукцияларды башка өлкөгө экспорттош үчүн биздин лаборатория арбитраждык метод менен тастыктап туруп, андан кийин ошону чыгарса болот да. Биз аккредитациядан өткөндөн кийин ушу биздин продукциялардын баары тек келсе, ошол параметрлер менен болсо, анда уже башка өлкөлөргө экспортторго мүмкүнчүлүгү ачылат. Вет лабораторияга Япониядан жабдуу алууга Россия жардамдашты. Кыргызстандын бюджетинен каражат бөлүүгө ал жетмек эмес. Жабдуунун бир эле комплекти $500 миллион турат. Өткөн жылдын аягында биринчи бөлүгү келди. Анда иликтөө жүргүзүүгө болот. УЕФ спектрофотометр. Здесь физхимию делает. Намет делает, диастазное число. Двухлучевой у нас был 1 лучевой. Это только поставили они. Теперь они должны нам оснастить посудой, химреактиве, мебели. Чтобы работать, надо раздаточные материалы и людей обучить, понимаете? Они принесли основное. То есть, по-простому говоря, мы попросили у них машину, автомобиль, да? Они сейчас принесли нам двигатель. Сейчас колеса нету, сидений нету пока, корпуса нету.
И, естественно, человека нету пока, чтобы водить этот оборудование, понимаете? Образно говоря. Жайга чейин алынган жабдууларды топтоп толуктоо керек. Ал химиялык реактивдер, идиш аяк, тараза, микротолкундуу меш жана башкалар. Жалпысынан жабдуунун 3 түрү келген. Высокоэффективный жидкостный хроматограф деп аталат. Бул жерден биз болгон продукцияны өзүбүздүн ветеринарный сырьёну, эттин төрү, сүттөрдү, балыкты, жумуртканы болгон ветеринардык препараттардын бүт бөлүгүн текшере алабыз. Эми ЕАЭстин аткаруучу органдарында бул ыкмаларды каттоо үчүн адистер маселесин чечүү керек. Азыр лабораторияда 5 киши иштеп жатат. Дагы 13 адам жетишпейт. Өкмөт Герман кызматташтык коомунун жана башка донорлук уюмдардын көмөгү менен адистерди окутмакчы. Жасай турган нерсебиз бул лаборатория толук кандуу техрегламент таможня союздун талаптарына жооп берүү эмес, дүйнөлүк талаптарга жооп берүү. Анткени биздин производительдер, предпринимательдер өздөрүнүн продукциясын башка дүйнөгө, Европага, ошол эле мына бизге алып кетип аткан Японияга балды алып кетип атышат. Таможнянын талаптары катуураак Европаныкына караганда. Мисалы үчүн ошол эле жанагы тетрациклиндин сүттөгү нормасы таможня союзда 10 микрограмм на килограмм болсо, Евросоюзда ал 100 микрограмм на килограмм да. Ошондо биз текшергенде, естественно, баягы производитель алып келип текшерем, бияка алып кетем дегенде ошол өлкөнүн нормаларын карап туруп ошону текшерип беришибиз керек да. Ветеринардык диагностика жана экспертиза республикалык борбору ишке ашыра албаган текшерүүлөрдү адистер чет өлкөдөн жасатып келишүүдө. Бирок ал көп чыгым талап кылат. Борбордо жыл соңунда баардык анализдерди колго алууга кызуу даярдык жүрүүдө. Бир гана проблема болуп атат, анткени Евросоюздун техникалык регламенти бар, 21-чи техникалык регламент деп коебуз. Ал ошол тамак аштын коопсуздугу боюнча горизонталдык жана бүт тамак ашка тараган техникалык регламент да. Ошол регламенттин талабы боюнча ар бир мекемеде азык түлүк тамактарынын коопсуздугун сактоочу же управление деп коет атпайлы, башкаруучу система болуш керек. Ошол бүгүнкү күндө баардыгын коркутуп аткан, бизди баш кылып ошол болуп турат да. Бирок биз азыкты алгандан баштап чыкканга чейин бир система болуш керек. Ар бир критический контрольный точка деп коет. Ар бир ошону анализ жасап, өзүнүн технологический процессин, продукцияны алгандан баштап, ошол потребителге жеткизгенге чейинки бир цепти түзүп туруп, ар бир ошол цепте кайсы жеринде риск болушу мүмкүн эмеге, продукциянын булганышына. Кайсы жерде көбүрөөк көңүл буруш керек, кайсы жерге көңүл бурбай деле койсо болот. Ошону өзү ар бир мекеме өзүнүкүн аныктап, анткени технологиясы ар кимдики ар кандай бүгүнчү. Анан өзүнүкүн аныктап туруп, анан коюп туруп, анан жана точкаларды, критический точкаларды коюп алып туруп, ошол жака слежение кылыш керек. Ага өзүнчө бир дагы специалист керек. Финансыга байланышкан маселе болуп калып атабы? Жабдуу жана кошумча кишилерди жумушка алыш керек деген. Анткени технологиясын көптөрү технология өздөрүнүн жана тамак аш чыгарган технологиясын өзүн өзгөртүш керек болуп калат. Көбүрөөк сатып алыш керек болуп калат, жана риск бар жерлерди алмаштырыш керек болуп калат. Өзү технологический процессин өзүн алмаштырыш керек болуп калат да, оборудование сатып алыш керек болуп калат. Ошон үчүн бүгүн биздин өзүңүздөр билесиздер 70-80% эле жеке ишкерликтердин кичинекей мекемелер, кичинекей ишканалар болуп атпайбы? Ошон үчүн аларды ошол коркутуп атса керек да. Биз ишкерликтер менен жолукканда кээ бирлери жана Казакстанга алып чыгып аткандар айтты да, азырынча ошол системанын сертификаты болсун деген бажы союзунда андай талап жок. Ошондой система кирилсин деген бар, бирок именно колунда ошол кирилди деген кагазы болуш керек деген жок. Мисалы үчүн эми мынакей 12 августтан баштап Кыргызстандын ички рынок үчүн дагы ушул шарттар иштеп баштагандан кийин аны ким талап кылып, ким текшерет бул Кыргызстандын рыногун? Ошол техникалык регламенттердин талабы боюнча декларация деп коебуз, декларация алыш керек о соответствии. Аны предприятие жеңилдик берип койгон, алар өздөрү кабыл алат. Если ошол чыгарган менин тамак ашым коопсуз деп өзүнө милдетин алса, жана уполномоченный орган, ыйгарым укуктуу органдар бизге окшогон, аларды жөн эле регистрация кылып коет. Бул демек ишкердин өзүнүн жоопкерчилигинде. Ишкердик жоопкерчиликти өзүнө көбүрөөк алат да. Анан бүгүнкү проблема ошол атат, биздин лаборатория 100% камтый албайт. Ошон үчүн алып чыгам деген ишканалар болсо дагы Казакстанга барып, Россияга барып өтүп аткандар ошол да.
Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсулуу Тикимбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.